Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баша бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: Метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Сот Жусупбек Коргонбай уулун Бейшеналиевке моралдык чыгым төлөп берүүгө милдеттендирди. Сот министри Алымкадыр Бейшеналиевдин экс-депутат Жусупбек Коргонбай уулунун парламентте сүйлөгөн сөзү боюнча доо арызын канааттандырды. Бул тууралуу жактоочу Кайсын Абакиров сот тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Эске салсак, 14 марттагы жогорку кеңештин жыйынында Жусупбек Коргонбай уулу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топтор менен байланышы бар деп сындаган. Андан соң министр депутатты сотко берген. Бул кадамга баруусуна Коргонбай уулу анын ар намысына жана кадыр баркына шек келтиргени себеп болгонун билдирген. Ленин райондук соту саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин экс-депутат Жусупбек Коргонбай уулунун 14 марттагы парламент жыйынында сүйлөгөн сөзү үчүн ар намыс, кадыр баркын коргоо жана моралдык чыгымды өндүрүү боюнча доо арызын канааттандырды. Сот Жусупбек Коргонбай уулун чындыкка дал келбеген маалыматты төгүндөп 10 000 сом мөлчөмүндө моралдык чыгым төлөөгө милдеттендирди деп жазды жактоочу. 23 апрелде БШК Жусупбек Коргонбай уулун депутаттык мандатынан ажыраткан. Анын ыйгарым укуктары өзү жазган арыздын негизинде мөөнөтүнөн мурда токтотулган болчу. Булак Супер Кежи. Министрлик токко урунуп каза болгон жаран тууралуу маалымат берди. Чүйдүн Доң Арык айылында токко урунган жаран энергетика эмес. Бул тууралуу энергетика министрлиги маалымдады. Белгилей кетсек, 31 майда Чүй рейсине жергиликтүү тургундар телекомдун жыгач мамысында адам илинип турганын айтып жалышкан. Рейстин ыкчам бригадасы илинип турган адамды каза болгон жерге түшүрүшкөн. Ал 1966 жылы туулган жаран, атасынын телефонисти болгон. Телеком кызматкери телефон линиясын тартуу үчүн мамага чыгып токко урунган. Ал кызматкер эч кандай коопсуздук эрежелерин сактаган эмес жана Чүй рейсине маалымат берген эмес. Эгерде рейске маалымат берилгенде рейс тарабынан коопсуздук үчүн электр энергиясы өчүрүлмөк деп билдирди министрлик. Булак Супер Кежи. 1 мүнөттө жок болот. Кенияда Россия менен болчу согуштун кесепетин айтты. АКШнын Владимир Зеленскийдин режимин сактап калуу максатындагы Россияга каршы согушу акылсыздык болгон. Бул туурасында АКШнын президенттигине талапкер Роберт Кеннеди экс социалдык тармагында айтканын РИА Новости жазды. Пентагондун иликтөөлөрүндө Россия менен өзөктүк согуш оту жанса, 1 мүнөттө эле 90 миллион америкалык набыт болот да, жана кийинки 6 айда дагы 90 миллион эл көз жумат. Кыязы бул азайтылып айтылган сандар деп белгилеген ал. Саясатчынын пикиринде украиналык армиянын Россиянын аймактарындагы объектилерди аткылоосуна уруксат берүү жана Киев режими сактайбыз деп Москва, Пекин, Түндүк Корея менен болгон мамилелерди ырбатып алуу жогорудагыдай көрүнүшкө алып келет. Жума күнү АКШнын мамлекеттик департаментине таянып, РИА Новости АКШнын президенти Джозеф Байден Харьковдун кооптуулугуна коркунуч жараткан Россиянын аймактарындагы буталарды америкалык курал менен контур батареялык күрөш жүргүзүү үчүн аткылоого Украинага уруксат бергенин кабарлаган. Бирок ыкчам тактикалык Атакамс ракеталарын жана алыска атылуучу башка каражаттарга салынган тыюу күчүн да калтырган. РФ президенти Владимир Путин НАТОнун мамлекеттери Россиянын түпкүрүндөгү мыйзамдуу буталарын АКШнын Украина армиясына берген куралдарын колдонуп аткылоо боюнча Киевдин планына уруксат берип жатканда ким менен ойноп жатканын эсине алышы керектигин эскерткен. Булак Спутник Кежи.
Стамбулда 3 кабаттуу имарат урап, бир адам каза болду. Окуя Стамбулдун батышындагы Күчүк Чекмеже районунда болгон. Бул тууралуу ТРТ Хабер телеканалы жазды. Имараттын калдыктары жакын жердеги унаа токтотуучу жайга түшкөн. Жеринде күч органдары, куткаруучулар жана өрт өчүрүүчүлөр иштеп жатат. Урандылардын астында калган 8 адам куткарылып, бир адамдын жансыз денеси табылды деп жазылат маалыматта. Имараттын эмне себептен урап калганы азырынча белгисиз болууда. Түрк басылмаларынын маалыматына караганда, ал 1988 жылы курулган. Булак суперкежи. Кытайдын космостук аппараты Айдын караңгы тарабына конду. Кытайдын Чанъэ-6 космостук аппараты Айдын караңгы тарабына ийгиликтүү конгонун Синьхуа агенттиги билдирди. Анын негизги милдети Айдын топурагынын үлгүлөрүн чогултуу жана жерге жеткирүү. Буга чейин бир дагы үлгү Айдын жерге көрүнбөй турган тарабын изилдеген эмес. Чанъэ-6 2 сутканын ичинде 2 килограмм айдагы топурактын үлгүлөрүн чогултушу керек. Андан кийин ал кайра жерге учат. Ал болжол менен 25-июнда ички Монголия аймагына конот. Бул быйылкы жылга жерден учурулган аппараттын айга 3-чү жолу конушу. Январда ал жерге жапониялык Slim зонд, бир айдан кийин америкалык Intuitive Machines компаниясынын аппараты конгон. Айдын топурагын изилдөө окумуштууларга Айдын өзүнүн жана күн системасынын пайда болуу тарыхын жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. Кытай 2030 жылга чейин айга адам башкарган миссияны жөнөтүүгө белсенип жатат. Орусия Кытайдын ай программасынын өнөктөшү болуп саналат. Америка Кошмо Штаттары өзүнүн Артемис программасы менен 2026 жылы же бир аз кийинчерээк айга астронавттарды жөнөтүүнү пландоодо.